Бул үш чыпканны мен бир жыл мурда ойлоп чыгарганмын. Ошондон бери мындай ар бир ай сайын мындай ойлонуп жаңыртуулар кирип аткан. Буга чейин 5 прототип жасалган. Бул болсо уже баягы орусча айтканда полезная модель, жанагы ишке аша турган, жанагы өндүрүшкө киргизиле турган ушул типтеги модель болот. Атайын темирден жасалат, нержавеющая сталь ICI 304. Бул жанагы нержавейка термостойкая. Иштегенде фильтр ышчыпка аэродинамика мыйзам менен иштейт. Түтүн газдар патрубакка четинен кирет. Бул жана биринчи ступень деп коет. Ушунун ичинде жана ыш бөлүнүп ылдый түшөт. Атайын зольный ящик деп коебуз. Ошого кармалып калат. Кайрадан түтүн газдар өйдө чыгып баратып, бул болсо картриджный фильтр деп коет. Бул жанагы экинчи бөлүмү. Ушунун ичинен өтүп баратып, түтүн газдар кармалат, жана мындай толугу менен тазаланып калат. Уже тазаланган газдар дефлектор вольпетта аркылуу атмосферага чыгып кетет. Текшерүүлөрдү департамент экологического мониторинга, бул расмий түрүндө Кыргызстан боюнча текшерүүлөр өткөзө турган ишкана. Ошолордун жыйынтыгы чыкты. Жанагы маалымат тарап атпады 97% деп. Бул 97% жанагы цехтин ичинде баягы стендовый испытание болуп атканда ошондой процент көрсөттү. Азыр мисалы реальный объекттерге текшерип атканда түтүн газдарды 60%тен ашык, ышты 70%тен ашык деп чечими чыкты. Получили фильтр по очистке дыма. Вот он уже 10 дней работает, как я его установил. Дым очистился у нас, выходит белый, не черный. Исчез запах, исчезла пыль на поверхностях. Вот. Менин жеке оюм, биздин депутаттар мыйзам жагынан да өзгөрүү киргизиш керек. Мына баарыбыз айтып атабыз, ышты жоготуш керек. Ышты жоготуш үчүн мыйзамга ушундай өзгөрүү кириш керек, менин оюмча. Ар бир морго ушундай орусча айтканда система очистки кошо коюлуш керек. Мындай меникиндей фильтр болуу же башка бирдеме болуу, бирок ошону койбосок, аба ушул ойдон кала берет.